Чалма айыл өкмөтүнө караштуу Буйга айылында Тургунбай Эргешов атындагы Маданият үйүнүн ачылуу аземи болуп өттү. Маданият үйүнүн ачылышына Каракулжа мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Акын Токтосартов атындагы райондук китепкананын жетекчиси Сагынбаева Мырзайым Сагынбаевна, Каракулжа райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Сулайманова Бакбүбү жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Акын Тургунбай Эргешовдун санаалаштары жана мектеп окуучулары, Каракулжа маданият үйүнүнүн кызматкерлери Акындын ырларын көркөм окуп, концерттик программа уюштурулду. Жүрө берип, сага дагы ыр жазбай атайы, аз калыптыр өмүрүмдүн актайы, бул турмушка туулганым тууралуу, чыгып турат туулган жердин күн айы. Бар болгону отунга бай, сууга бай болгондуктан аты калган таркабай. Мен буйганын өтелек мен сыртынан, мен болбосом унутулуп калчудай. Өзү менен өзгөртүшүп картаны, өсө берер жаңы жердин катары, эң кичине жер басылган энчиңе, буйга менен бүтүн турат жер шары. Амастагы калайык калкым, жат эле буйга элинин кадырман калкы. Ошондой эле алыстан ат арытып келген кадырлуу коноктор. Акын агабыз Тургунбай Эргешов атындагы Буйга айылдык маданият үйүнүн салтанаттуу ачылыш аземин ачык деп жарыялайбыз. Сүрөттөө менен эле жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги менен жогору бааланат. Кезинде агабыз таланты менен тамшандырган, мезгилдин алай дүлөй бороон чапканында жоголгон алтын сыңары шыбызсыз о дүйнөгө билинбей кеткенин билбей калыппыз. Бири-бирине айкалышкан, башкаларга окшогон ырлары менен өзгөчөлөнүп турат. 4 сап ыры менен бул дүйнөсүн ачып жазган агабыз. Экөөбүз кучакташып ата журтум, башкага асман жердей бирикпедик. Мен күткөн мындан улуу бакыт болбойт, өзүңдө чирип жаткан жиликтерим деп Акын Тургунбай Эргешов агабыз жазып калгандар. Өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, бул көктөмгө агабыздын ата журт менен кучакташып жатканына 75 жаш болуптур. Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Оморов Залкар Төрөмбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Чалма айыл өкмөтүнүн тургундары. Бүгүн негизи аябай бир кубанычтуу, салтанаттуу кече болуп атат. Бул негизи мындай, мен ушул жака иштегени келгенден бери биринчи ушундай ачылыш болуп атат да. Бул мен үчүн аябай кубанычтуу. Анан бир аз токтолуп кетейин. Азыр мамлекетибизде чынында аябай жакшы иштер аткарылып атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Президенттен тартып, ыйгарым укуктуу өкүл, район жетекчилери тарабынан көптөгөн иштер аткарылып атат. Бул азыр ушул алдыга жылуу процесс аябай жакшы болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Биз ошол район жетекчилери менен кеңешип, сүйлөшүп, бардык иш-чараны ушул ынтымакты, биримдикти күчөтүү максатында өткөргөн аракет кылабыз да. Мына кече жакында дагы 8 мартты өткөрдүк, айымдарыбыздан барып келишти. Бул дагы негизинен ошол Чалмада, ошо Токпой-Талаада өткөрүлдү. Ошо Чалма айыл өкмөтүнүн тургундары, ошо Бешкемпир, Буйга, Орто Тала, Токпой-Тала
бардык айымдарыбыз, тургундар бардыгыбыз ынтымакта бололу деген ниетте ошол жака өткөрдүк. Барып катышып келдиңиздер, рахмат. Жакшы өттү аябай. Бак Бурсбаевна да чоң жардам берди. Сизге да рахмат. Анан бүгүнкү иш-чара боюнча токтолуп өтө турган болсом, бүгүнкү иш-чаранын себепкери мына Маданият үйү, анан ошол Тургунбай Эргешев агабыз, Кыргыздын сыймыгы. Мени өкүндүргөнү буга чейин негизи Кыргыз республикасында ошо республикалык деңгээлдеги иш-чаралар болбой атканы негизи чынында өкүндүрдү. Мен ушул жакка келип иштеп баштагандан тартып Тургунбай Эргешевди башта да билчүмүн, бирок азыр көбүрөөк изилдеп окуп, мындай өмүр баянындагы окуп, кандай кыйынчылыктарды басып өткөн, кандай адам болгон, кандай инсан болгон, элге кандай пайдасы тийген бүт өзүм изилдеп окуп чыктым. Негизи аябагандай бир курч мүнөздүү, жазган ырлары дагы бир аябай курч, мындай элге таасири чоң, келечек муунга дагы бир жакшы жолго тарбиялай турган ырлары, Кыргызстанды даңазалаган, Кыргыз элин даңазалаган мыкты ырлар аябай көп экен. Бир эле сөзү, мисалы, буйга менен бүтүн турат жер шары деген бул өзү аябай чоң философияда. Бул жерде эми айта берсе аябай сөз көп. Мына бүгүн буйга айылында Маданият үйү ачылып атат. Бул барыңыздардын эле кубанычыңыздар болсо керек. Бул нерсеге салым кошкон адамдардын аябай, мына Дамир Садырбекович өзү баштаган, Бак Бурсбаевна, мындан баштап иштеп кеткен айыл өкмөттөр, бул жерде отурат, мына Чолпон Кулайке өзү, айыл кеңештин төрагасы Абдрасул агабыз, бизден ошол аппарат кызматкерлери бардыгы аябай салымы чоң. Бул дагы түйшүк болду. Не дейбиз, ошолордун бардыгына рахмат. Анда эмесе сөздүн кезегин ушул Каракулжа райондук администрациясынын башчысы Аким Дамир Садырбековичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанат аземинин катышуучулары, урматтуу Буйга айылынын тургундары, урматтуу алыс жактан келишкен ардактуу конокторубуз. Бүгүн Буйга айылында кубанычтуу иш-чарага күбө болуп турабыз. Анткени Буйга айылдык Маданият үйүнүн ачылуу аземинин алдында турабыз. Маданият үйүнүн ремонту 22-жылдын март айында башталып, жыл аягына чейин толук ремонтун өткөрүлүп бүттү. Маданият үйүнө кеткен жалпы акча каражаты 1.709.000 сомду түздү. Бул каражаттын 350.000 сом Чалма айыл өкмөтүнүн бюджетинен бөлүнүп, 1.359.000 сомду дем берүүчү гранттын эсебинен каржыланды. Анын ичиндеги ички эмеректер, шкаф, стол, стул, ток менен жылытуучу мештер алынып коюлду. Мындан тышкары атактуу акын, жазуучубуз маркум Тургунбай Эргешевдин балдарынын демөөрчүлүгү менен 50 отургуч алынып берилди. Буйга айыл маданият кызматкерлери эл менен маданий массалык иш-чараларды уюштуруп өткөрүүдө бир топ тоскоолдуктар болуп, ар кандай шарттарга уюштуруп өткөрүп келишкен. Буйруса, мындан ары Буйга айылынын тургундары маданий массалык жактан тейлөөдө жана ар кандай маданият иш-чараларын уюштуруп өткөрүүдө жакшы шарттар түзүлүп калды деген ойдомун. Жалпы Буйга айылынын тургундарына жаңы ачылган маданият үйүңүздөр куттуу болсун, ак жолдой болсун. Ал эми Буйга айылдык маданият кызматкерлерине иштеринен көп ийгиликтерди каалайм. Ошондой эле биздин асыл зат айымдарды чын жүрөктөн ушу 8-март майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Чоңойтуп аткан балдардын, кыздардын урмат-сыйын көрүңүздөр. Дайыма элибизде, жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Анда биздин кийинки сөздү ушул райондук маданият башкармалыгынын башчысы Бак Бурсбаевна берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземинин катышуучулары, ардактуу коноктор. Өзү менен өзгө түшүп картаны өсө берер жаңы жердин катары эң кичине жер басыбынан ичине Буйга менен бүтүн турат жер шары деп Тургунбай агабыз айткандай Буйга айылынын тургундары бүгүнкү кубанычтуу күнүңүздөр менен. Мына бүгүн Буйга айылынын маданият үйүнүн ачылыш аземи болуп атат. Жогоруда айтылып кеткендей бир топ тоскоолдуктар болуп, ар кандай шартта иш-чараларды уюштуруп келди. Биздин маданият кызматкерлери мындан ары маданият кызматкерлери Кыргыз элинин улуттук маданий мурастарын жайылтууга, айыл жериндеги эл чыгармачылыгын өнүктүрүүгө,
айыл аймагындагы маданий жактан тейлөөдө жана ар кандай иш-чараларды уюштуруп берет деген чоң ойдобуз. Эми иш-чараларды өткөрүүдө жакшы шарттар түзүлүп отурат. Ушул жакшы шарттарды түзүүдө Чалма айыл өкмөтүнүн жамаатына, айылдык кеңештин депутаттарына, Буйга элине жана Тургунбай Эргешевдин үй бүлөсүнө рахмат айткым келет. Ачылбаган аалам сырын камтыган, акыйкатчыл сөз жаралат акындан, жаттап алып тоо жаныда таңшыган, жер семирткен ыр жаралат акындан дегендей, адатта кеткендей, колунда алган окурман өзү чындыгында сүйгөн таланттуу акынын ырларын гана эмес, анын жеке өмүрүн да билгиси келет. Таланттуулардын тагдыры башынан эле оор. Өзүбүз мээримге мукак, байлыкка эң көп калппыз. Айтор убагында басыгын, асылын сезбей айланган көлүктөрүбүздү ташыркатып, акыры артынан аттың деп калчу адатыбыз бар. Ошондой тагдырга тушуккандардын бири Тургунбай Эргешев агабыз. Тургунбай Эргешев агабыздын бүгүнкү күндө Буйга айылдык маданият үйүнө аты берилип отурат. Буйга айылынын тургундары жана маданият кызматкерлери, маданий мекемеңиздер куттуу болсун. Сиздер ушу элге кызмат кылып берет деген үмүттөбүз. Буйга айылдык маданият үйүнүн кызматкерлеринин директору Абдрай уулу Даниярдын эмгегин белгилеп өткүм келет. Проектлерди жазып, аркасына чуркап, ушунун көп колдоо көргөзүп деген билдиремин Даниярга. Ишине ийгиликтерди каалайм, маданият кызматкерлери ар дайым сиздерди эл менен биргеликте иштейт деген үмүттөбүз. Бул депутаттар ушул жака салым өтө чоң. Себеби ушул Буйгада дагы маданият үйү курулуп калсын, бөлөлүү деп талашып тартышып бөлүп берген ушул депутаттарыбыз болот. Өздүк салымда. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдын тургундары, урматтуу жер шаарынын түнүн кармап турган биздин айтылуу Буйганын эли. Мына биздин ушул Буйга айылында өтө чоң майрам болуп турат. Себеби улуу агабыздын 75 жылына карата ушул жашынакай белек кылып отурабыз. Мына ушул айылдык маданият үйүн ошол иштин артында ыйгарып атабыз. Демек, бул деген жакшы нерсе, ылайым ушул маданият үйү жакшылыктар болсун, дайыма жакшылар кызмат кылсын, эл журтта дайыма токчулук, аманчылык болсун. Ушу бүгүнкү мына алып аткан зданиялар куттуу болсун. Дайыма ушул жерде чоң концерттер болсун, чоң ийгиттер болсун. Биз мамлекетибиз, район айыл өкмөттөр ушуну угуп сүйүнүп жүрөлү. Аман болуңуздар. Азыркы аким айткан жакшы нерсе бар ишке ашып берсин. Эң нерсе элибиз бүтүн болуп, мамлекет эсен болсун, тынч аман болуңуздар. Майрамыңыздар менен дайым. Анда ушул айылдын аксакалы Асылбек агабызга сөз берип берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Тургунбай Эргешевдин айылы, Тургунбай Эргешевдин туулган жери ушул Буйга. Мен ушул Буйгада Тургунбай Эргешев менен бирге чоңоюп, бирге өсүп, бирге окуган адаммын. Тургунбай Эргешев жаш кезинен эле аябай ынтызар, абдан өзүн жакшы алып жүргөн, анан абдан билимге умтулган адам эле. Чынын айтканда, мунун эмгеги өтө жогору болот болчу. Эгерде көз өтүп кетип, мындай болуп кайтыш болуп кетпегенде, булар чоң акын чыгат эле. Абдан поэзияга берилген эле, аябай жакшы аракеттенчү адам эле. Эми ушул Тургунбай Эргешевдин 75 жылдыгына арнап бүгүн жакшы ушундай помещенияны куруп, жакшы ырастап коюпсуңар, буга чоң рахмат. Ушул маданият үйүңөр куттуу болсун, туугандар. Элим, менин туугандарым. Ушул жерден жакшы маданият кызматкерлери чыксын. Жакшы адамдар балдар тарбияланып, жакшы өсүп, жакшы иштерге ийгиликтүү болуп, жакшы кесиптин ээлери болсун. Эми бардыгыңарды ушул маданият үйүнүн ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
Sizlerge чын денсаулық, uzun ömür, бақытты алай olsun дайыма. Emin Turgunbay Ergeshev'in 75 yıllığına arnap men bir neme ayıp vereyim. Geçeresiner aile hükümet başından men geçerim turayım sebebi özümüzün elimizde geldim o için sal bu vakitte 10 minütte bu vakit versenizler bana şu yaşı olur bile. Men mınavu demeni vakit vereyim Turgunbay'ın 75 yıllığına arnavran durdu. Seni istesem gece kalan buydalıp, yel katarı üçtebedim kıynalıp, okuganda ırlarımdı kitapten oygu düşür, eken dilin yılgalı. Basma sözü senin muğulu, yerte çıktın toktu jarıp yulunup, okuganda basın menen ırlardı, emnegedir büyün kalçu kuğulup. Yektek ettin yaşorsağa az bile, cebröler caldızsağa kas bile, öküttök ettin ayla yok, soğuluğan güldüğü caz bile. Kitapına men öldüm kitaplarımın Allah edinlere şu kitapta kulüpün başısına taksır koyalım, olursa dediniz. Kitapına başısına vermeyiz. Çalma Aylık Ökmöt'ün Buyga ayılınдағы Turgunbay Ergeshov атында Madaniyat үйінің açılışına қаржылық, материалдық қолдау көрсөтүп, Turgunbay Ergeshov'тың 75 жылдығына арналып өткөрүлгөн иш-чарада жакындан көмөктөшкөндүгү үчүн Ergeshov Машайык Çalma Aylık Ökmötүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле ардак грамота Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына зор салым кошкондугу жана долбоорлорду ишке ашырууда мыкты эмгектенгендиги үчүн Çalma Aylık Ökmötүнүн финансы, экономика бөлүмүнүн башчысы Козиев Алманбет мырза сыйланат. Ошондой эле ардак грамота Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына зор салым кошкондугу жана Turgunbay Ergeshev'тың 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чараны мыкты уюштургандыгы үчүн Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн директору Абдрайым уулу Данияр сыйланат. Ошондой эле ардак грамота Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына каржылык, материалдык колдоо көрсөтүп, Turgunbay Ergeshev'тың 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чарада жакындан көмөктөшкөндүгү үчүн Ergesheva Кызкалдак айым сыйланат. Ыраазычылык баракчасы Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына жана Turgunbay Ergeshev'тың 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чарага активдүү катышкандыгы жана жакындан көмөктөшкөндүгү үчүн Акматов мектеп жамааты сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык баракчасы Turgunbay Ergeshev'тың 75 жылдыгына арналган өткөрүлгөн иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн Абидинов мектеп жамааты сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык баракчасы менен Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына жана Turgunbay Ergeshev'тің 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чарага активдүү катышкандыгы жана жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Арыкбай Осмонов мектебине ыраазычылык билдирилет. Ыраазычылык баракчасы Çalma Aylık Ökmötүнүн Buyga айылындагы Turgunbay Ergeshev атындагы Маданият үйүнүн ачылышына жана Turgunbay Ergeshev'тің 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чараны уюштурууда жакындан көмөктөшкөндүгү үчүн Каракулча райондук Маданият бөлүмүнүн башчысы Сулайманова Бакбүбү Ырыспаевна
сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык баракчасы Чалма айыл өкмөтүнүн Буйга айылындагы Тургунбай Эргешев атындагы Буйга айылдык маданият үйүнүн ачылышына жана Тургунбай Эргешевдин 75 жылдыгына арналып өткөрүлгөн иш-чарада жакындан жардам көрсөткөндүгү үчүн Ормонов Астанбек мырза сыйланат. Куттуктоо сөз Шамшиев Шеркул агай бар экен. Келиңиз, куттуктоо сөз кезеги сизде. Мурун бир аксакал келди эле. Токон ака деген. Şu birinci klасстан şu жерде окуган киши мына жерге батпай калдыбы, Чалмадан атайы келди. Бир эле класста шуга да сөз берип койгула, да. Эми не дейбиз? Мына ушунчалык жакшы чоң иш-чара болуп атат. Тукемдин Тукеден кечирип коесуздар. Карысы дагы тирүү кезинде, жашы дагы, баласы дагы баары Тургунбай деп эле Туке дейт эле. Ал элдик акын болчу. Эч кандай мамлекеттен сыйлык наам албаса дагы ал элдик акын эле. Кайерде Тукеге окуганда эл батпай кетчү. Эми акындык тагдыр экен. Бир нерсени айткым келет. Ушул жеңи жок акын, улуу жеңи жок. Санаттарында мынтип айткан экен. Мен ошондо 65 жылдырда республикалык масштабда чоң мааракет өткөн мына жерде Асылбек катышкансы. Ошондо дагы ушул сөз менен баштадым эле. Акындардан сөз калат, акылмандан эс калат. Тукемен сөз калган экен, мына сөзүм барктап келип отурабыз. Урматтуу жамаат. Эми Туке 35 кылан жыл өмүр сүрдү. Тагдыр экен, акындык тагдыр. Бирок кандай турмушта мына жерде көрүп билгендер отурат. Туке мындай эле, Туке андай эле деген сөз көп айтылышы мүмкүн, бирок Тукенин бизге калтырган улуу белеги анын сөзү болуп эсептелет. Ал сөз деген түбөлүк өлбөй турган нерсе. Ошону барктай жүрөлү туугандар. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Каракулжа райондук китепкананын директору Мырзайым Сагынбаевна эжеге беребиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышчылары, баягы акын деген өзгөчө талант менен жаралган инсан. Чындыгында биз китептери жарыкка чыкпай Тургунбай Эргешев агабызды билбей эле келгенбиз да. Анын ушу 93-жылы кичинекей өлбөгөн жанга жаз келет деген кичинекей китеби чыккан. Эсиңиздердеби? Анан ошону биз Кубаныч Абдыразаков менен бирге ошо китептин бет ачарын өткөргөнбүз. Ошондо биз кызгалдак, эсиңде, сен ошондо келип, бияктан туугандары барып, кызгалдак ошол жерде туугандары менен жолугушканда өтө аябай толкунданган, сонун кече болгон. Ошондон кийин биз агабыздын ырларына өтө маани берип келатабыз. Себеби мен канча жылдан бери ушул тармакта иштеген үчүн биз бул Эргешев агабыздын китептерин бардык китепканаларда поэзия кечелерин, китептин бет ачарларын өткөрүп келебиз. Андан дагы жакшы нерсе, эми Бакыт Абдыразаковдагы раматылык болуп кетти. Ошол баланын күчү менен, бу жердеги агайдын күчү менен ошо китептери чыга баштады. Анан ал кишинин эстелиги биздин китепкананын алдында турганы дагы биз үчүн өтө сыймыктуу. Ылайым эле ушул китепканадан жакшы инсандар өсүп чыксын. Келем калыс. Мынау китепканага салып рахмат барыңыздар. Алишев Чолпонкул ага ушул жерде кичине болсо дагы, көп болсо дагы салымы бардыр. Мен укканыма караганда бир аз жакшы сөздөрүн арнап өтсө. Келиңиз агай. Assalamu alaikum. Жалпы бүгүнкү байрамдын катышчылары, райондук жетекчилер, жалпы Чалма айыл өкмөт тургундары. Мына бүгүн насип болуп ушу Тургунбай аканын 75 жылынан мындай чогулуп отурабыз. Буга чейинки Тургунбай аканын көп эле жактарын айтып отурду. Бирок мен мынакы 4 өңөр, 5 өңөргө айтарым, 2 жеңе турат. Машаяк, Кызгалдак, Уран, атаңардын даңкын эмнегедир мен Асылбек аканын айткан сөзүнө ичим чыкпай калды. Себебин айтып берейин. Эгер өлбөгөндө жакшы болот эле. Өлүп калса да азыр эми Мырзайым айтмакчы одон да күчтүү акын деп эсептейм. Илайым эле ушул залда туруп, ушул жерден чоң сахналардан Тургунбай аканын сөзүнө жазылган ырлар ырдала берсин. Мен баарыңарга денсаулык каалайм. Башлайм. Анда кийинки сөздү ушул
Тургунбай Эргешев агабыздын мындайча айтканда байбичелерине сөз кезегин берип койсок, биринчи эжекебиз аялы Акматалиева Ибадат эже чоң эле чыгасыздар. Экинчи байбичеси Чокмоева Сурмакан эже. Келиңиздер. Сөз кезеги мына сиздерде. Саламатсыздарбы, ушул кеченин катышуучулары. Мен азыркы мына укам айтып кеткендей, Асилбек менен экөөбүз жашташпыз, бирок эле деген сөзүң мага да жаккан жок. Ал убагында керек болсо, алыкудун өзү болгон. Сен аны баалабай эле, болот эле дейсиң, болот эле деген ал жок нерсе. Болгон деш керек эле да. Болгон деп айтайын. Болгон деш керек эле ал. Эле деген сөзү калтырыш керек эле. Ана мага ким айтмаса, мынакей мен Тургунбайдын учу эми кем эмес, 2 уул бир кызы бар. Bala çakası var, nebreler var, ağırdaşı. Ne diyor aytam şu uyuşturgan kızıma, balama ayaklayacağım. Саламатсыздар ба? Улуу туугандар, бардыгыңарга ден соолук, бардыгыңарга бакыт каалайм. Бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Бүгүн мына Тургунбайдын атынан кулуп ачылып атыптыр. Ушул кулуп түбөлүккө сиздерге кут болсун. Балдарыңыздар, залкарлар, ырчылар, аябай жакшы инсандар чыксын. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү келген активтерге, мына райондон келген жетекчилерге бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Бардыгыңарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар. Мен мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир нерсе айткым келди да. Бүгүн Раматуллук Мамашабыздын туулган күнү. Анан эртең бир күнү Мамашабыздын туулган күнү болуп турат да. Анан ошондон пайдаланып, Тургунбай Эргешевдин өмүрлөшүн урматтуу Ибадат жакшай алсын, досторума күйүмдү жакшай алсын, таза туткан үйүмдү. Бул дүйнөдө сенден сулуу, сенден айкы эч ким жок. Сенден айкын өзүмө шек санаган акын жок деп айтып кеткенде, ушул Мамашабызды дагы туулган күнү менен куттуктап силердин кеп сатырайм. Тургунбай Эргешев агабыздын жакын досу келип калыптыр. Алемкулов агабыз келиптир. Келиңиз, Токтарбай ага, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу буйга элинин туулгандары. Мен ушу көп деле сүйлөбөйм. Тургунбай Эргешев менен бир төшөктө, бир тайдын үстүндө чоңойдум десем да жаңылышпасам керек. Тукемин ушундай сонун пейилдери бар эле. Мен бала чагын айтайын. Биягын жакшы билесиздер. Өзү ушундай эпчил, тайманбаган, бирөөнүн артынан астынан сүйлөгөндө сөздү учкул жана жакшы сүйлөгөн инсан. Тукем экөөбүз мына азыр Тукем 75 жашта, мен 75 жаштамын. Ушуга айтабыз. Тукем эгер тирүү болгондо будан да көп ийгилик, будан да көп чыгармачылык, ушу кыргыз журтуна, кыргыз элине көп нерсе тартууламак. Аттыңай тагдыр экен ушул экен. Эртерээк кетип калды. Урматтуу буйга туугандарым, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Майрамыңыздар куттуу болсун. Келгиндер күздө келет, жазда келет. Буйг ичин шаңга бөлөп маанай берет. Акынды издеген сүйбел ичинен көкөгө Тургунбайдын боздоп келет. Жер шары буйга менен бүтүн турса, элет эл эскеришип маек курса, бир самга тоо койнунда жымжырт болсо, акындын элестери жүрөк кырда. Turg'unbayev
turat jeri şarı. Yenkicini jer basılgan el içige. Uygan menen bütün turat, uygan menen bütün turat jeri şarı. Uygan menen bütün turat, uygan menen bütün turat jeri şarı. Hanımefendi kayradan sizlerin nazarınızda Müsayra Eceviz'in ушул Акын агабыздын калемине таандык көк үчкөндөр аттуу ырын аткарып берет. О, амансың бе, қараныңдан қағылайын қалдайған елім, кендік қан тамған, қасиетті берекелі бұйға жерім. Мен сілерді сағынып, қойныма құсалығым батпай, жүгөнін үзген тұлпардай, төрт тұяғым тыбырап, танабын үзген шұңқардай, жа бербей зырқырап, тоолорун сағынған улардай безілдеп, bir көрсем деп, екі көзім төрт болып, жүрегім элеп жиреп, жа бербей ашығып келдім. Тұрғынбай Ергешов, ұйға менен бүтін тұрат жер шары. Жүрө беріп, сағар жазбай атайы, аз қалықтыр өмірімдің ақтайы. Бұл тұрмышқа туылғаным туыралу, шығып тұра туылған жердің күнайы. Бар болғаны, отынға бай, суға бай, ошондуктан аты қалған тарқабай. Мен бұйғанын өтөлек мен сыртынан, мен болбосом ұмытылып қалчудай. Төөлері жоқ, жүрөт қалған төрт түлік, пақта болбой төсөт қалған өсімдік. Жоқ дегенде болат біздің арчалар, дүниелік көпірдегі бір түркік. Бояңғондон, беті деле туырылат, аға болбой жасану уақытығат. Қасиетті болғаны менен сыр айтпай, бұл бұйғадан бір уақытта кен шығат. Өзіменен өзгөртішіп картаны, өсе берер жаңы жердің қатары. Ең кичине жер басылған енчине, бұйға менен бүтін тұрат жер шары. Қарайм күнді көздөрүмө жаш толуп, калат эми канчарларым жазылбай, менин кайгым 9-чу вал болуп, жүрөгүмдө сапырылат басылбай. Кетем десе куштай учуп денемден, көрүнбөгөн жанды кантип токтотом. Улутунуп ыр жазамын дале мен, өзүмдү өзүм өлбөстөргө окшотом. Тартымдан да ыр түйшүгү башка жүк, башка менин жоңдөнөт карызым. Мүмкүн эмес кайгырышым мага түк, менин гана аткаруучу парызым. Учуктан ооруп жатам айлап жылдап, үшүтүп жүрөгүмдү ажал кыштап.
Ökünöm ömür kıska bolgonuna, ok bulgan ölbös tütün ırınırdak. Ыйбасам ысык жашты тамчылатып, ырдасам дарактарды кыймылдатып, жылдыздар арасынан жылбай жанат, өздөрүн макшутуп жалдыратып. Же кеч биз жылдыз болуп жанышыма, жетемби жолдон кайткан алысыма, өзүмдөн ашкан күчүстү издебедим, өмүрдү жыгып алып тургузума. Ал туура дарыкерден керек жардам, үлүңдөп бара жатып кайра жангам, өзүмө кайрылбас учур келсе, жакшы кал жашоо берген жарыга алам, жакшы кал жашоо берген жарыга алам. Жашагым келген эмес сенде жалган, ыр менен ыйлап күлсө күлдүм, айырмам ошол эле башкалардан. Мен бурчактап көз жаш болуп жашадым, айрыкча эле алсыздарды аяган. Анан дагы жалгыз учкан куш болдум, качан болсун бирин жоктоп сайраган. Анан дагы кайгууга киргенсип, эки көзүм эки башка канаган. Окшоп кетип менин кызыл сүйүмө, узун талдан түшүп кеткен балапан. Кечиргиле, өзүм билем болдум бей, укпай коюп кээ бирөөнүн кеңешин, безеп качып тирүү жүргөн жалгандан, ээрчип кетип өлгөндөрдүн элесин. О жолдоштор, жолдо жүрүп ыр жаздым, түшүнбөстөр мени деп иштебесин. Мен жөнүндө экериңдер эбиреп, кереги жок жүрөгүмдү шүтүп, эң обол мен силерге түшүнөм, андан кийин мен өзүмдү түшүндүм. Мен өкүнбөйм, өтүмдүүрөөк жашадым, белгиленип бул дүйнөнүн бардыгын. Учур менен жаткан кез утушуп, кучканын учундагы тагдырым. Тургунбай Эргеш улутчул улмун. Менин элим бааларыдай уюкчул, атоолорум жамгыргабай булутчул. Кечиргиле кол көтөрө албаймын, мен атамдан төрөлгөмүн улутчул. Жугузгансып жүрөктөргө издерин, бийик баалап бийликтеги кездерин, ыркыраган карышкырдай көрүнүп, кээлер мага кычыратат тиштерин. Бир келекей жарабадын куутандай, өз улуттук формабыз жок бул кандай. Келе жазсам үркүтөсүң жар жака, кыя жолдо таскактаган боодандай. Мүмкүн музыкадай угулар, бирок чоңдор жакпайт элге мунуңар. Ата журттун ар намысын сактайбы, салсыз өсүп капалаган улуңар. Пайда чыкпас мушты жамсап сөгүдөн, же болбосо жашып жашты төгүдөн. Айткылачы артык нерсе бар бекен, элиң үчүн тоо жазданып өлүдөн. Ажал дагы күтөсүңбү аз жылга, жолугушум керек эле жакшырга, тааныштырыш керек эле өзүмдү, жыйырманын артындагы кылымга. Ансыз деле кыйдырасың чырпыкты, кушка чачып жайнап жүргөн чымчыкты. Койтур билбес бир кокуй күн экенсиң, жашообузга жамгырланткан кырсыкты. Сен келбейсиң белги берип унчугуп, биз калабыз калган деле чуу чыгып. Канча жожо жумурткадан чыга албай, балдар калат курсактарда тунчугуп. Дүйнө турсун түгөл болуп көгөрүп, жер асманга өмүр батпай көбөйүп. Башкалардын бактысы үчүн макул деп, ажал өзүң көрбөйсүңбү бир өлүп. Тургунбай, эмне кылып жатасың? Дагы эле пайдасыз, керексиз арактарың менен алектенип жатасыңбы? Унусак эмне пайдасы бар? Мен сени эч эле түшүнө албадым. Сен билесиң, сен менден, мен сенден эч качан ажырабайм. Кудайдын буйругунан кучуп кайда бармаксың? Андан көрө жүр сен менен кет. Булар менен алектенип сага эмне пайда? Койчу бай болор, жайыма койчу мени. Менин жумушум көп. Сенсиз да кыйналып турам. Тагдырым кайчылашып, тагдырым талкаланып, алапайым таппай жүрөм. Тагдыр дейби? О, бул кайсы жигит? Менин атымды атаган. Кел бери. Мен сени издеген эмес элем, өзүң мени чакырдың. Рас, өзүм тандан соң, мындан ары экөөбүз бирге болобуз. Кайда качпаган антип? Бул сен тамоңда жигит. Бул эмне экен? Улар окшойт. Чиркин сүйүү дейби? Кызгалдагым ибадатта чиркин сүйүү. Кызгалдагым ибадатта. Койгулачы эме. Экөөлөп баштадыңарбы? Ансызды араң турам. Акырын тийбегиле, бул жакшы адам. Эч кимге зыяны жок. Муну эл издеп келсе, эмне деп жооп бересиңер? Кое бергиле деп жатам.
Oko, bu batın kaydan sağa kaldı. Kelgili, munusun koşo karmaylı. Jo, meni karmagan menen alıp kete albaysыңар. Koyu vergile. Meni esiyor, ejürögün türkürünün orun algan talantmın ben. Koyu vergile de. Kaça koy. Elin menen birge bolbosun da sen el menen kal. Talant bay, kaç kutula gör sadakası. Kagılayın elim, talant sizlerge amanat. Öz balanlar dayasırap algıla. Koş elim, koş talant. Koş Turgunbay, yer üstünde kılgız yaşap turganda senin atın öçpöy, sen tübölük yaşaysın. Senin bir de emgeğin yerde kalmay. Irların el ozuna düşmör dalar. Köresin çırağım, koş tüke. Turgunbay. Almışsın jön koygula, al biz yeterimiz. Kelgili, köbüz avay. Turgunbaydı karmaylı, karmagıla, kuttan al. Ha. Beni de gel acı al dep koyup. Ben senin koro dolgon koyuna da karabayım. Cayıp dolgon malına da karabayım. Ayçıraylı jarına da karabayım. Aymolçoktoy balana da karabayım. Aldan tayıp durgan enenge da, atana da karabayım. Kerek bolsa, uşul durgan kaldaygan kalın gelin sana tosma bana albayt. Ben oşol üçün acı almın. Ben ulukmun. Karmagıla, Turgunbaydı karmagıla. Koy vergile de tutam. Koy vergile. Koş elim, hayır koş. Aslanlar Turgunbaydı, koy vergile. Acal, benim seni çekiyorum. Taştağıla Turgunbaydı, taştağıla Turgunbay. Demi bizin gölgö akku konboy. Sunuşup jemiş jesek tattu bolboy. Adamdan acır oğoy emes. Burkurap jüröktö boron bozdoy. Bol demi sular akpayt bizdim sayda. Susaymun görüp kalsam seni kayra. Dağ ele beni suyum untuluda. Kep kalbay jaylodo kuluntayda. Düşkönde jürögümü appak jarek. Sağınam jürögümdü açıp salık. Kaldı oturmuşu bu süyüş sıkta. Solunun güzgüsündöy dalgalanıp. Bol deniz sular akbayt bizdim sayda.
Turgunbay, Karagulda kulunur. Turgunbay, Cevdet Şakın, Turgunbay, Patron Takın, Turgunbay, Özbek Yıldız, Turgunbay, Tübelek Bakın, Turgunbay, Tübelek Bizmeden. Elimiz mınday köz karaşı tereң, oy örüşü kenen, tübölüktü ırlardı jaratkan talanttun hiç kaçan unutpay. Turgunbay, elin yönü tübelek yaşay. Саламатсыздарбы? Жумабай Абидинов атындагы орто мектебин 5-чи классында окуучусу Маматисаева Айбике. Мен Тургунбай Эргашевго ырчасы менен анда айтып берейин. Айтуу Карагулжа каласында, Буйганын бийик тоонун каласында, алпакын жашаган бир кездерде өмүрүнүн жалбысына, ырарнап, сүйүү арнап, калем менен халкыңа ак ниеттен кызмат кылган Айтматов Данияры казак болсо, кыргыздын Данияры болуп келген. Кырчындай 35 жаш курагында, кызматын өмүрүнүн убагында, тагдырын кайталады алыкулдун, чыга албай түшүп ору тузагына. Айла жок, эрте курап калемиңиз, алмашып чын дүйнөгө терегиңиз. Айтылбай ырлар калды дагы канча, арманай үнсүз кетип керегиңиз. Алисе кечеңиз аягына келип жетти. Сак саламатта болуңуздар, дайыма ден соолукта болуңуздар, эли журтубуз аман болсун, ыр майрамдар ушул маданият үйүндө дайыма жаңырып турсун. Аман болуңуздар.